Уна мекемесинен чуу менен кеткен Садыр Жапаровдун кудасы жаңы кызматка дайындалды. Абактагы Клара Соронкулова пневмонияга чалдыкты. Абалы оор. Ушул жана башка кабарларды айтып берем, саламатсызбы? Борбордук шайлоо комиссиясы Жаныбек Абировду депутаттык мандатынан ажыратты. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматынан билдиришти. Эми мыйзамга ылайык Ленин райондук округда кайрадан шайлоо өтөт. Ал эми бүгүн мурдагы депутат Жаныбек Абиров Мушташта жабыркаган жаран жана анын жакындары менен жолугушуп, кечирим сураган видеосу соц тармакка тарады. Маалыматка ылайык алар жабырлануучу тарап менен элдешишкен. Атымдан, балдардын атынан кечирим сурайм. Ушундай туура нерсеге барып, эмоцияга алдырып, ушундай биз өзүбүздүн күнөөбүздү толугу менен түшүнүп атабыз, кабыл алып атабыз. Биз силерден кечирим сурайбыз. Аргентин дагы Кудай буюрса тезирээк сакайып кетти. Бири-бирибизге бир тууган болуп элек, агайыны болуп, чогуу, мындан кийин дайыма мамилебиз дагы, саламыбыз дагы түз болсун. Кечирип коңуздар, ошондой туура эмес жаштык кылып койду. Эмоция алдырып, азыр дагы өкүнүп атабыз, бүт балдар дагы, мен дагы, биздин өздөрүнүн дагы атыбыздан кечирим сурайбыз. Алдыда көп жакшылыктар болсун, ден соолугуң сак болуп, көп бийликтерге жете бер. Ошондо бир жолу кечирим сурайбыз. Алген биринчи күндөн баштап өзүң билесиң, кечирим сурап эле келатабыз. Мына бүгүн мүмкүнчүлүк болду, атеңден, туугандарымдан дагы кечирим сурайбыз. Биз ошо туура эмес окуя болуп кетти. Мына айтып кетчү нерсе ошо коомчулуктан дагы кечирим сурап, эң негизгиси Кудайдан кечирим сурап отурабыз ошол күндөн баштап. Бизди кечирип коюңуздар. Мындан ары да мындай окуя болушуна биз тилектешпиз. Ийгилик болсун эле. Жакшылыктарга жолугалы, мындан ары кырсыктан тышкары болобу. Кечирим кылган баламан болуп ушу. Кечирим жагыштырмады. Ушундай сөздөр болуп кетти. Кечирим кылган жок. Рахмат. Уланууда. Эки миң жыйырманчы жылдын октябрында Жапаров бийликке келгенде Уна мамлекеттик ишканасына жетекчи болуп, кийин ири тендерде анын кызы утуп алганы аныкталып иштен алынган президент Садыр Жапаровдун кудасы Турусбек Түмөнбаев жаңы кызматка барганы ачыкталды. Президенттин белгилүү кудасы Турусбек Түмөнбаев жарым миллиарддык тендер чыгуусунан кийин кызматтан алынган. Ал жеңүүчү Гознак компаниясы жана анын негиздөөчүлөрү менен байланышы болгон. Ал эми Түмөнбаевдин кызынын фирмасы өз кезегинде Гознактан тендерлерди утуп турган. Кыскасы ушундай кызык. Турусбек Түмөнбаев Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасына жетекчи болуп дайындалганына бир нече ай болгон. Бирок мэрия аны жашырууга аракет кылып келген. Ал эми Түмөнбаев Бишкек асфальт сервис ишканасын башкарып, Борбор калаадагы жолдорду курууга жоопту. Уна мекемесиндеги кудасына байланыштуу чуудан кийин президент Садыр Жапаров бийлик алмашканда коррупционерлер банктардан акча чыгарып качып кетпесин деп жакын адамдарын жооптуу кызматтарга бекиткенин айткан. А уже двое ваших сватов заняли высокие посты на хлебных должностях. Инстаграмда жазып. Бар андай катачылык бар, мойнума алам. Мен танбайм. Бирөө алыс кудам болот, бирөө жакын кудам болот. Мына 2010 жылы окуяны билесиздер, кан төгүлгөн. Банктардан акчаларды чыгарып кеткен. Миллион долларларды чыгарып кеткен. Байлардын үйлөрүнө кирип, эшигинин алдында турган машинелерин 570-терин, масловый машинелерин айдап кеткен. Өзлөрүн заложник кылып алып кетип апарып, подвалга салып, анан кайра выкуп кылып алган, ошондой болгон. А бул жолу мен дебейин, эми достор менен, команда менен bir günde kolga alıp durup, bir günde порядокты келтирдик, туурабы? Bir айнек чагылган жок. Bir банктан олгон жок. Акчалар чыгып кеткен жок. Машинелерди тоногон жок. Байларды тоногон жок.
жанагындай ошентип коркутуп үркүтүп баягы рекет болуп акча алгандар болгон жок. Бул мунун заслугасы биздин мен колума тийген кадрларды, эми баягы көзүм көрүнгөн кадрларды алып барып ар кайсерге башчылыкка койгонум болду. Анткени ошогон биз допускать этпейли дедик, ушундайды. Башаламандык кылбасын, банктардан акчалар чыгарып кетпесин, ушундай чек аралардан баягындай машинелер менен чыгып кетпесин деп порядок келтириш үчүн шашылыш түрдө койгондо ушул экөө арасында болуп калды. 30дан ашык кишини койдук биз. Бирок бул убактылуу нерсе болду. Куда сөк тууган тушканын кызматка коюу Сооронбай Жээнбековдон кийин Жапаровго өттүү делип бир топ сындар айтылган. Кошумчалай кетсек, Турусбек Түмөнбаевдин бир тууганы Айбек Түмөнбаев азыр жогорку кеңештин депутаты. Мунун бардыгы саясий кысым, мына бул кишен, бул саясат репрессивдик кишени. Казино мыйзамына каршы чыгып жүрүп камалып кеткен активист Адлет Балтабайдын иши бүгүн жогорку сотто каралууда. Активисттин жактоочулары соттун мурунку чечимине даттанып, кассациялык отурум болуп жатат. Жогорку соттун алдына Адлет Балтабайдын жакындары акыйкаттык издеп чыгышты. Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында мындай куугунтук болгон эмес. Ар ким эркин сүйлөшкөн үчүн эле башаламандык алып келатат, бийликти басканатат деп эле ошондой элге ушундай беренелер коюп эле алып келип камап тыгып жатышат. Эгер ошондой эле болсо, конституцияга ачыктан ачык жазып коюш керек болчу. Кимдир ким эркин сүйлөй турган болсо, өз оюн айта турган болсо, ал камалат деп эле конституция жазып койгондо, бир киши дагы чыгып, бир да журнал чыгып, бийликке каршы сын пикир айтпайт эле. Вот ошондуктан сын пикир айткан үчүн эле элдер камалып отурушат. Ошондой эле себептен эле канча биздин азыр бийликте отурган эмелер отурушат, президенттен баш болуп. Ташиевтер, Мамытовтар ушунун баары тең эле эң эркин сүйлөгөн үчүн эле камалбады эле. Садыр Нуркожоевич, мен сизге кайрылам. Бул нерсе мындай болушу мүмкүн. Сиздерге баягы Адлет Балтабай жарандык активист. Бирок сиздерге бир активист катары эле бир эске алып коюшуңуздар мүмкүн. Бирок бир нерсени эске алып коюңуздар. Азыркы турган күч органдары жана Садыр Нуркожоевич өзүңүзгө түз кайрылам мына. Бир нерсени эске алып коюңуздар. Эгерде ушундай Адлет Балтабайга болгон, активисттерге болгон ушундай кысым боло турган болсо, анда бунун түбү жакшылыкка алып барбайт. Бардыгыбыз көрө эле жатабыз. Мына Акаевдин убагынан бери дайым ушундай активисттер камалып келген, блогерлер камалып келген, дагы башка чыгандар камалып келген буга чейин. Анын түбү эмне болду? Анын түбү президентке нааразы болуп, президентти кетирүү менен тындык бардыгыбыз. Бул тарых. Бул азыркы сиздер маани бербей аткан Адлет Балтабайга болгон, активистке болгон сиздердин мамилеңиздер дагы бул дагы эртең тарыхтын бирөө болуп калышы мүмкүн. Эскерте кетсек, Бишкек шаардык соту активист Адлет Балтабайды 12 январда 5 жылга эркинен ажыраткан. Активист массалык башаламандык уюштурууга айыпталууда. Сиз Арчам медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталыңыз. Эгер биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып, бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Саясий туткундар демекчи Гемправат иши менен абакта отурган Конституциялык соттун экс-судьясы Клара Сооронкулованын акыбалы начарлап пневмония оорусуна чалдыкканы аныкталды. Ал тез арада дарыланууга муктаж. Бул тууралуу укук коргоочулар билдиришти. Жакында эле Сооронкуловага операция жасалып, бирок ал үй камагына чыгарылбай, СИЗО-1 абагына кайтарылган. Буга чейин акыйкатчы Атыр Абдрахматова аны ооруканага жаткырууну суранып, мамлекеттик органдарды Сооронкулованын ден соолугуна көңүл бурууга чакырган. Автоунааларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу 2024 жылдын 1 январынан тарта кирет. Министрлер кабинети токтомду чыгарды. Башкача айтканда, камсыздандыруунун жоктугу үчүн жаңы 2024 жылдан тарта айыппул салына баштайт. Ал эми юридикалык жактар, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү бийлик органдардын, ошондой эле башка өлкөлөрдө катталган автоунааларды камсыздандыруу 1 апрелден тарта милдеттүү түрдө жүргүзүлөт. Буга чейин быйылкы жылдын 1 апрелинен тарта унааларды камсыздандырууга парламент депутаттары каршы чыгып, мыйзам долбоору артка жылдырылган.
Бишкектеги номер 63 мектепке бомба коюлган айтылып, окуучулар эвакуацияланды. Малым болгондо ички иштер башкармалыгынын 102 кызматына саат 9:43 чамасында мектептин аймагында бомба коюлгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Мектептин окуу бөлүм башчысы Дамира Усупова мектеп текшерүүгө алынганын, учурда эч кандай жардыргыч заттар табылбаганын айтты. Сегодня примерно в 9:40 поступила нам информация о том, что в школе находятся взрывные, которые взрываются, и какие-то там автоматы. И мы это увидели на электронной почте школы, сразу эвакуировали детей, позвонили 102. И вот сейчас ждем, школу оцепили, находится в школе госорганы, проверяют. Ушундай эле анонимдүү билдирүүлөр башка мектептерге дагы түшкөнү белгилүү болду. Күн ичине алынган кабарлар топтому ушулар болду. Саламатта калыңыз.